Виньяра Чаначбаева Аманбаев айыл өкмөтүнүн Бакайыр айылындагы үй-бүлөлүк фельдшердик пунктунда лаборант болуп 21 жылдан бери эмгектенет. Анын карамагында 3600дөн ашуун бейтаптар каттоодо турат. Айтымында акыркы жылдары эл арасында өзгөчө жаш балдар ичеги мите курт ооруларын жугузуп алып кайрылгандар көп дейт. Мите курттар көбүнчө жаш балдар баягы жашылча жемишти жуубай жегендиктен, топуракта көбүнчө оюнушат баягы айыл балдары. Ошодон көбүнчө жугат. Анан баягы арыктын суун көбүрөөк колдонуп да калабыз биз. Баягы таза суунун көп жерлерде кире элек да биздечи. Ошол себептен да ушундай ооруларда көп кездешет да балдарда. Мында балдарынын саламаттыгы үчүн кайрылгандар көп. Учурда жай мезгилинде көпчүлүк жаш балдар топуракка ойноп, жуулбаган жашылча жемиштерди колдонуп, ичеги мите курт оорулары көбөйөт. Ошондой эле үй жаныбарларынан жугат. Мите курт оорулары менен көбүнчө 14 жашка чейинки балдар оорушат. Ооруну жуктуруп алгандар көбүнчө колду убагында жууп, гигиенаны туура сактабагандыктан, ошондой эле жашылча жемиштерди жууп тазалап жебегендиктен болот. Балдар дем көбүнчө ушу колдорун таза жууса, азыр эми клубника эмелери чыгып аткан убак эмеспи, жашылча жемиштерди, ошолорду таза жууп жешсе деген кеңешибизди берет элек. Белгилүү болгондой, мите курттар адамдын организминде тез аралап, ооруларды терең күчөтүп курчутууга өтө жөндөмдүү келишет. Бул багытта эхинококкоз жана ичеги мите курт ооруларын алдын алуу иштери боюнча Дени сак үй-бүлө фонду Талас облусундагы лаборант жана дарыгерлерге окутууларды уюштурду. Азыркы тапта ошо мите курт оорулары аябай көйгөйлүү маселе болуп баратканына жараша өзгөчө эхинококкоз, альвеококкоз, ушу ич агарын мите курттарынын көйгөйү биздин республикабызда аябай жайылганына байланыштуу бул семинар уюштурулду да. Анан бул семинардын өзгөчөлүгү бир гана лаборанттарды эле окутуп койбостон, анын алкагында врачтарды дагы, хирургдар, изусттерди дагы чогуу биргеликте окутуу жүрүп атат да. Андыктан мындай окутуу семинарлары лабораториялык дарыгерлерге өбөлгө болорун адистер белгилешет. Иш чаранын соңунда семинарга катышкан лаборанттарга атайын сертификаттар тапшырылды. Айгерим Дүйшөбаева, Мелис Элебесов, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас облусу.